Эфирде 9 октябрға алынған жаңалықтардың топтамы студияда. Дастан Исмаилов, саламатсыздарбы. Сооронбай Жээнбековтун буйругу менен Кубатбек Бороновдун өкмөттүк курамы кызматтан кетти. Кийинки шайлоонун качан болоору 6 ноябрга чейин белгилүү болот. Кыргызстандагы саясий кырдаал улам курчу баратат. Бүгүн бир нече саясий күчтөр биригип митинг өткөрүштү. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Кубатбек Бороновдун премьер-министрлик кызматынан кетүү тууралуу жазган арызын кабыл алды. Президенттин расмий сайтынын маалыматы боюнча, бул азыркы өкмөттүн курамындагы кетти деп эсептелет. Өлкө башчынын буйругу кол коюлган күндөн тарта күчүнө кирмекчи. Жарлыкка ылайык отставкага кеткен өкмөттүн курамы кызматтык ишин өкмөттүн жаңа курама түзүлүп келгенге чейин убактылуу милдетин аткаруучу катары аткара беришмекчи. Андан сырткары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Орозбек Опунбаев кызматынан бошотулду. Жана куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев кызматынан бошотулуп, ордуна Таалайбек Өмүралиев дайындалды. Өлкөдөгү оор абалга карабастан пенсия, жөлөк пулдар, бюджеттик тармактагы кызматкерлер үчүн айлык акылар толук көлөмдө төлөнүп берилиши керек. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асарандиев өкмөттүн жыйынында билдирди. Өкмөт аппаратынын жетекчилери 2020 жылга бюджеттин аткарылышын талкуулады. Асарандиевдин айтымында, ыкчам каржылоо зарылчылыгы жок чыгымдар убактылуу токтотулмакчы. Бирок бюджеттик тармактагы кызматкерлердин айлык акылары, социалдык төлөмдөр пандемияга каршы күрөшүүгө, күз-кыш мезгилине даярдыкка тийиштүү милдеттенмелер аткарылмакчы. Бизде акыркы окуяларга байланыштуу айрым пункттарда кечиктирүүлөр бар, бирок социалдык төлөмдөргө каражат жетиштүү деп билдирди Асарандиев. Бишкектеги шаардык клиникалык номер 6 оорукана бейтаптарды кабыл алуу үчүн ачылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Аталган оорукана терапиялык, кардиологиялык, неврологиялык ооруларды кабыл алууда. Эгер вирус күчөп кетсе, COVID-19 жуккандарды дагы кабыл алмакчы. Августтун аягында аталган оорукана оңдоп түзөө иштери үчүн жабылган эле. Бирок акыркы түзүлгөн саясий экономикалык оор кырдаалдан улам каражат жетишпей калган. Ремонт кийинки жылга жылдырылды. Республикалык штабтын берген маалыматы боюнча, өлкөдө коронавирус жуктурулгандардын жалпы саны 48.617ге жетти. Акыркы сутка ичинде 275 киши COVID-19 илдетин жуктуруп алды. Бишкек шаарында 40 учур, Ош шаарында 25, Ош облусунда 49, Баткен аймагында 74, Жалал-Абад облусунда 47, Нарында катталган жок. Талас облусу боюнча 2 учур, Чүй өрөөнүндө 28 учур, жана Ысык көл облусу боюнча 10 учур катталды. Кыргызстандын аймагында коронавирустан дагы 140 бейтап сакайып чыкты. Ушуну менен жалпы айыккандардын саны 44.097 түздү. Жана 9 октябрга карата Кыргызстанда коронавирустун кесепетинен дагы 4 адам көз жумду. Пандемия башталгандан бери коронавирус жалпы 1077 адамдын өмүрүн алды. Ички иштер министринин милдетин убактылуу аткаруу Алмаз Розалиевге жүктөлдү. Бул тууралуу 9 октябрда Коопсуздук кеңешинин катчысынын милдетин аткаруучу Өмүрбек Субаналиев билдирди. Биз кырдаал оор күндөрү 6, 7, 8 октябрда өлкөнүн коопсуздугун жана тартипти сактоо максатында жүктү мойнубузга алып иштедик. Ошол күндөрү бул жоопкерчилик ички иштер министринин милдетин аткаруучу катары Курсан Асановго жүктөлгөн эле. Ал өзүнө жүктөлгөн милдетти жакшы аткарды, бирок биздин милдет кайсы бир кызматты басып алуу эмес. Ошондуктан ал бүгүн министрдин милдетин аткаруучу кызматын өткөрүп берди. Азыр бул кызмат министрдин орун басары Алмаз Розалиевге жүктөлдү деп билдирди Субаналиев. Жалал-Абад облусунда ден соолукту калыбына келтирүүчү Бакыт борборунда 100 орундуу кошумча жугуштуу оорулар бөлүмү ишке кирмекчи. Даярдык иштери аягына чыгайын деп калды. Өкмөттүн облустагы өкүлү Нурболот Мирзахмедов аталган борбордогу даярдык жана анда түзүлүп жаткан шарттар менен таанышты. Коронавируска кабылгандар облуста күн сайын көбөйүп жаткандыктан
орундардын жетишсиздик маселесинин алдын алыш үчүн жугуштуу оорлар бөлүмү даярдалып баштаган эле. Эскирген шарты жок имаратты калыбына келтирүүгө өкүлдүн резервдик фондунан 650 000 сом бөлүп, оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Өкмөт тарабынан камсыздалган 1 миллион сомдон ашуун каражатка медициналык жана ички жабдыктар сатылып алынган. Борбордук шайлоо комиссиясы жаңы парламенттик шайлоону өткөрүүнүн убактысын ушул жылдын 6 ноябрына чейин чечмекчи. Бул тууралуу БШКнын маалымат кызматы кабарлады. Белгилей кетсек, 4 октябрда болгон парламенттик шайлоонун жыйынтыгы 2 күндөн кийин жокко чыгарылган. Шайлоо өткөн жок деп табылса, мыйзам боюнча кайрадан өткөрүлүшү керек. БШКнын убактысын 1 айдын ичинде бекитип, тийиштүү шайлоо комиссиялары тарабынан өткөрүлмөкчү. Мындайча айтканда, жаңы парламенттик шайлоонун убактысы 6 ноябрга чейин белгилүү болот деп айтылат маалыматта. Андан сырткары, БШК шайлоодон кийинки кризис тобокелдигин азайтуу үчүн шайлоо күрөөсүн жана босогосун төмөндөтүү бөлүгүнө өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Президент Сооронбай Жээнбековду колдогондор бүгүн дагы Ош шаарынын Борбордук аянтына митингге чыгышты. Алар Сооронбай Жээнбеков легитимдүү президент экендигин айтып, тынчтык митингин белгисиз мөөнөткө чейин улантаарын билдиришти. Чогулгандар президенттин өз ордуна иштешин талап кылышууда. Аянтка бүгүн 200гө жакын адам чогулган. Өлкөнүн келечегине учурдагы кырдаалга тынчсызданган илимий чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрүнүн куралган наркордо кеңеши түзүлүп, коомчулукка кайрылуу жасашты. Биз илимий чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрү өлкөнүн тагдырын бир уч олигархтардан турган топко тарттырып ийгенибизге, таасирдүү күч боло албай, четтен байкоочу болуп калганыбызга өкүнөбүз. Ошондой эле өлкөнүн келечек тагдыры өтө коркунуч абалга кептелгенине кабатыр болуп, жеңиштин ээси жаштардын мекенчилдик тазаланууга жасаган аракетин ар тараптан колдоп, бийликти кайрадан бөлүштүрүүгө аракеттенип жаткан саясий партия лидерлеринин кыянаттык аракеттигине кыжырланып, кайрылуу менен чыгып жатабыз. Өзгөрүүнү жана өзгөртүүнү каалаган, буга чейин арамдыкка аралашпаган, мекенибиздин келечегине кайдыгер карабаган коомчулук өкүлдөрүн биригүүгө жана эгемендүүлүгүбүздү сактап калууга чакырабыз. Белгилей кетсек, аталган кеңешке тарыхчылар, журналисттер, окумуштуулар жана башка илимий чыгармачыл жаатта иштегендер кирген. Алдыда 10 октябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Ушул жана башка жаңылыктар менен 20-20 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан тааныша аласыздар. Кийинки эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.